Түштүк Кореядан келген дарыгерлерге көрүүнү каалаган жарандардын саны көп болду. Медициналык жардам алуу үчүн бир күндө 500 жаран жазылып, түшкө чейин алардын 100дөн ашыгы кабыл алынды. Корея Республикасынын Кыргызстандагы элчилиги демилгелген иш-чараны Саламаттыкты сактоо министрлиги колдоп берген. Ага ылайык Кореялык Сеул Асан кайрымдуулук фондунун дарыгерлери жарандарды улуттук госпиталдын аймагында бекер кабыл алышууда. Медицинанын бир канча тармагында жардам көрсөтүү үчүн Кореядан 80ден ашуун адис чакырылган. Бул болсо кайрымдуулук иш болуп жатат. Анан мына булар болсо мурдагы күнү келишти. Мурдагы күнү келип, мына кечеки күнү адамдарды кабыл алып башташты. Мына бүгүн өзүм дагы күбө болуп атам. Биздин Кыргызстандын жарандарыбыз аябай эле көп санда келип жатышат. Жарандарды кардиолог, окулист, хирург, педиатр, стоматолог, аллерголог жана башка тармактагы доктурлар кабыл алып кеңештерин берип жатат. Көзүндө катарактасы барларга операциялар жасалууда. Окулистке көрүнгөнү келдим. Окулист болсо общий давлениеңизди текшертиңиз дедиле. Мына ушул жерде отурам. Өзүм катаракт бар менде көзүмдө. Операция жасатыш керек эле. Аны ошого может момда общий давлениеңизди жасатып келиңиз деген окшойт. Мен өзүм Чаткал районунан келдим. Аны интернеттен окупкан, Фейсбуктан окуп калып эле, анан бул жака келдим. Суббота күнү звонок этип, буларга учет эме турдум, записке жаздым. Келдим, жакшы кабыл алышты. Улуттук госпиталдын дарыгерлери кореялык кесиптештери менен биргеликте иш алып барышууда. Корея Республикасы тарабынан биздин медицинадагы бир кичине болсо дагы чоң салым кошуп атышат. Биз улуттук госпитал тарабынан мобильный клиника толук даярдалып, ичиндеги жабдыктары менен шарттар түзүлүп берди. Сыртка болсо эл күтүү үчүн дагы чатырлар тегилип, ошо күн ысык болуп аткан жараша ошондой шарттар түзүлүп берип атат. Бүгүн башталган иш-чара дагы 2 күн уланат. Рахат Жаныбекова, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.